Кайсы бир саясатчыларга, атка минерлерге, чиновниктерге кылмыш иши козголобу, эгер козголсо кимдерге? Ким болбосун, мейли саясатчы болобу, атка минер болобу, жөнөкөй адам болобу, жөнөкөй жаран болобу, бардыгына эгерде мамлекеттен уурдаган болсо, элге зыян келтирген болсо, сөзсүз түрдө иш козголуп, суракка чакырылып, уурдалгандын баарын 2 эсе, 3 эсе кылып мамлекетке кайтарып бериш керек. Талапкерлердин арасынан? Мен аны айта албайм. Талапкерлердин арасынан деле менин маалыматым боюнча бар болчу. Анан алар ушул суракка чакырылгандан коркуп, ушу талапкер болуп, 2 ай болсо дагы ушу мандат алып, ушу талапкер деген мандаттын аркасына жамынып, ушу 2 ай ушу шайлоодун учурунда мындай бир жоопко тартылбай калайын деген максатты көздөгөндөр дагы бар болчу.